لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендаштар, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар бүгүн город Покровдобуз. Туугандар, мына ушул көрүп турган имарат, үй бул биздин мекендешибиз курган мечит. Учурда бул жерде биздин мусулман бир туугандар намаз окушат. Бул дарек Первомайская улица, дом 28, Владимирская областка карайт экен. Орехово Зуеводан чыкканда бир 10 минутча жүрөт экен. Жолдун боюнда дейт, нерде. Трассанын боюнда экен. Эми жетти трассасы. Ушул трассадан эле кирсеңиздер болот мечитке, мына. Ушул жол менен, мынеке, ушул жол менен киргенде эле мына көрүнүп турат. Мечит деп жазылып турат. Мына туугандар. Ушул мечит. Учурда ушул мечитке кичине биздин мусулман бир туугандардан кичине жардам керек экен. Ошол себептен Айбек Таксырга келип кичине маек алып таанышып кетели. Анда ичин көрөлү. Туугандар жүрүңүздөр. Туугандар, анда эмесе ичин көрөлү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мына туугандар, ичини бир катар сиздерге көрсөтүп чыгалы. Мечиттин көрүнүшүн көрдүңүздөр. Таза кармалып мына китептер бардык, диний китептер мечиттин толук шарттарына жооп берет. Анда эмесе мечиттин башчысы имам Айбек Таксыр менен кичине маек курайлы. Ассаламу алейкум. Таксыр, ден соолук иштериңиз жакшыбы? Тынчсыз? Тастарбы? Иштериңиздер. Жакшы. Ушул мечит боюнча кичине маалымат берип кетсеңиз, Таксыр. Канчадан бери иштейсиздер? Канча жыл болуп калды? Мечитти 2017-жылы февраль айында ачканбыз. Ошо февраль айдан бери мына иштейт. Ошол жердин местный имамы дагы бар, чоң имам татар. Ошол жерде местный, ошолор менен чогуу. Анан кийин ошо центральный мечиттин имамдары, анан губернаторлор менен, министерство культура менен уруксат кылып 2017-жылы официально кылып ачканбыз. 5 жыл болуп калыптыр. 5 жыл болду. Ошо 5 жылдан бери мечит ошол жерде күнүнө 5 маалдагы намаз окулат, жума намаздары окулат, ороз айттарда айт намаздары окулат, курбан айттары окулат, бүт эле намаздар окулат да. Ичине азыр ушул учурда ичине канча адам батат примерно? Азыр мындай кеңири турганда бул жерге 133 адам батат. Анан кийин мындай жамаат кысылышып окуп азыр жума күндөрү эмне болуп атат. Мына ар бир моундай эмнесин эсептегенде 133 адамдыкы. Анан эмнеде 150 адам батат да ошол жерге. Кичине кысылып турганда 150. Кысылып турганда 150 адам батат азыр. Андан сырткары бул жакта аялдар жамаатыга дагы место бар экен, а? Бул могу занескан түшөт экен. Аялдар келгенде ошол жака кирип ошол жерде окуйт. Азыр аялдар көп талап кылып атат. Аялдарга дагы азыр отдельный место жасайлы деп атабыз, комната отдельный кылып. Эркек кишилердин көпчүлүктөрү жанагы такыбачылык кылып айтат, отдельный комната кылгыла. Мындай киргенге ойт депчи. Киргенде дагы отдельный кирип, отдельный окусун дегендер. Жакшы. Жакшы. Демек сиздердин мечитиңиздер учурда Россиянын мыйзамдарына толук жооп берет. Москванын муфтиятына карайбыз. Документтери полный. Документтери полный даярдалган. Башка өзүбүздүн муфтияттар дагы билет, Кыргызстандын муфтияттары дагы. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّمَا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Я Аллах, Ты великий, Ты всемогущий, Аллах, Ты милостивый, милосердный, Я Аллах, прости наши грехи, смилуйся над нами, веди нас в рай.
и сохрани нас от огня ада. Я Аллах, дай братьям счастье, здоровье, силу, уму. Я Аллах, дай, чтобы они всегда были счастливыми. Я Аллах, дай им баракат. Бисмиллахи рахмани рахим. Аллахума анта раббуна ла илаха илля анта халактана. Ва нахну айбадук, ва нахну аля а'дика ва адика мастатa'на. На'удhu бика мин шарри ма санa'на. Набу'у лак би ни'матика алейна. Ва набу'у лак би зунубина. Фагфир лана, фагфир лана, فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Эми учурда ушул сиздин өзүңүздүн талабыңызды, мындай сунушуңузду уккан экенлик да, ушул биздин туугандарга кандай кайрылуу менен кайрыламын деп бизди чакырдыңыздар эле, ошол кичине мындай айта кетсеңиз, чоңойтосузбу, эмне кыласыз? Азыр эми бул жерде уш жердин местный жамааттары, анан уш жердеги элдердин суранышы боюнча ушу мечитте бизде шарайат көп недостатки бар да, шарайат мындай жок элдерге, ошону элдер талап кылып атат, ошону чоңойтуп, анан кийин могу бут кийим жечкен жерлер муздак, кышты күнү ачык, ошолорду мындай утеплетип, ошол жерлер мындай элге мындай жакшыраак эмне кылып берели деген үмүттөбүз, ошону элдер суранган. Таксыранда сыртынан да бир катар таанышырып чыксаңыз, эмнени кайсыны кантип оңдойсуз, ошондон кичине мындай элдерге түшүнүк берип кетели. Ушул бурчтан баштап тетиги акыркы дараткананын бурчуна чейин 17 метр да. Ошо 17 метрге можагын 5 метр кылып туруп, полный экинчи этажга улап туруп, ошо экинчи этажды чоңойтуш максатта да. Берака карап кошулат, 5 метр болот. Ошо бурчтан баштап наркы бурчка чейин эмне болот да. Демек, буягына 5 метр, буягына 17 метр экен да. Кеңдигине 5 метр, узунуна 17 метр болот да. Эки этаж болот. Дараткананын үстү менен кошулуп туруп 2 этаж. 2 этаж болот, Ошо. Азыр мен дагы эмне кылып ойлоп атам, кудду муну ушу жерден нар жактардан дагы эмес лестница. Адамдар келгенде кире турган могу жерден кылып туруп, мен прямо ушул жерден лестница экинчи этажга көтөрүлө турган кылайын деп атам да азыр. Лестницаны бияктан койбу? Азыр ушул жерден ана жакта эмес, ошондо бизге бир жагы эконом болот. Эмнеге дегенде могу жер жылуу болот дагы. Ушу биринчи этажга эле ботинкаларын чечип, кийимдерин чечип туруп, жеңилгене экинчи этажга көтөрүлүп, экинчи этаж полный намазкана болот да. Анан наркы жактан дараткана, азыр мен өзү ошо ойлоп план кылгам. Нар жактан дараткананын жанынан аялдарга комната, аялдар көпчүлүгү азыр өздөрү сурап атат. Отдельно аялдарга комната кылып, ошо дараткана менен ошол жер аялдарга болуп, мына сарайым бузуп, ушу сарайдын ордуна жаңы дараткана кылайын деп атам да. Эгер дараткана жылдырып, эгер иншалла Алладан болуп туруп акча топтолуп калса, ошол нерсеге жетсе ошону кылабыз. Эгер ошого жетпестен эмне болуп турган болсо, ошол лестница ошо дараткана калат пока. Эгер Алла ал кулум деп берүүсө ошо. Ал даратканада мындай аз адам болсо удобство жакшыраак экен негизи. 5 адамга. Көрдүңүздөр да дараткана. Ичине кирип чыкса, суу полный ошол. Талапка жооп бере турган эле дараткана экен, бирок кичинераак экен да, адам көп келсе батпай калат, баада шаштырып калат. Орозо күндөрү адам толуп калат, өчүрүп калат деген. Өчүрүп толуп калат ошо. Анан наркы челкелерине бүт барына ошо эмне кылып туруп даяр кылып жасап койгонбуз. Эми иншалла гусул алганга дагы болот да. Душевой кабинасы. Мына көрүп турасыздар, учурда мына чыккан лестница дагы ачык да. Ботинкалар коюлган болгон болсо, намаз окуп чыкканча уже мындай суукта тоңуп калат экен. Кадимкидей эле буттар тоңуп, кийгенге неудобно болуп калат экен. Туугандар, ассаламу алейкум. Бул жерге бүгүн биринчи жолу келип турабыз. Алла насип кылса кызмат кылабыз. Туугандар, бул жерде биз ушу келип, ушул немесени тартып, ушу элге неметип реклама кылганын да максат. Бул жерге жардам керек. Биринчи жардам бетон куюш керек. Биринчи этажначы ал жерге, жерлерге. Мен азыр бул жак менен сүйлөшкөндөн түшүнгөнүмдөн анау зданияга, мечиттин зданиясына Г формасында кошулат экен. Г формасына. Мыналар да алынып, ошол, короче, Г формасында кошулганда бул неме мечит квадратный болуп чыгат экен. Квадратный болуп чыкканда бул жерге бизге жардам керек. Не керек? Фундаментин куюшубуз керек. Фундаментин куйгандан кийин фундаментине жардам керек. Анан песка блок жардам керек. Анан брустар, таштамайлар неме жардам керек. Анан шипер керек.
ошол 4 нерсеге элден эл жардам берем десе келип же ошол таксырдын номери бар, ошого кайрылып неме салым кошсоңуздар болот. 17 метр узундугуна кегин 5 метр кылып кошоюн. Кошулат. Демек, намазхана дагы чоңойтулат экен. Ошол максатта таксыр, Айбек таксыр кишине сиздерден жардам сурап атыптыр. Эгерде колдон келсе, кол кабыш кылсаңыздар да болот, усталар келип кичине жардамдашып иштесеңиз да болот. Андан сырткары 5-10 сомдон мечитке садака катары берсеңиздер болот. Сиз картага которуп кандай ошондо айта кетсеңиз. Ошо карта ачабыз. Ошо бир картага постоянно кыла турган ошо. Азыр данный момент бар ошол? Данный время ачканбыз, ооба. Ачып ошо картаны. Ошол номерин айтып кое бериңиз, биз жазып коебуз экранга дагы. 8930 747 7009. Ким деп чыгат? Айбек деп чыгат. Туугандар, уктуңуздар, экрандагы карта номерлерге, телефон номерлерге которо бересиз, Сбербанкта. Айбек деп чыгат экен. Уктуңуздар, Анда таксыр сизде ишиңиздерге чоң ийгилик, Кудай буйруса. Алла разы болсун. Жердештерибиз дагы колдойт деген үмүттөбүз. Андыктан келечекке эки дүйнө бактылуулугуга сиздер дагы кол кабыш кылып, колдон келген жардамыңыздарды берип кетиңиздер. Ассаламу алейкум.